18 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 17 январда Бишкектин 1-май райондук соту Темиров Лайф командасынын азыркы жана мурдагы 11 кызматкеринин баш коргоо чарасын карады. Райондук соттун чечими менен кармалгандардын баары 2 айга ТИЗО 1ге киргизилди. Алар Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков. 16 январ күнү таң эрте милиция кызматкерлери журналисттердин үйүн тинтүүгө алып, алар күбө катары сурак берерин айтып, күчтөп тергөө бөлүмүнө жеткиришкен. Кечкурун Ички иштер министрлиги алар массалык башаламандыкка чакыруу фактысы боюнча козголгон ишке шектелип жатканын кабарлаган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, айып Темиров Лайф жана Айт десе барактарына жарыяланган 3 материал боюнча лингвистикалык экспертизанын негизинде коюлган. Ал эми иликтөөчү журналист Болот Темиров Ички иштер министрлигинин журналисттер жарыялаган материалдарында массалык башаламандыкка чакырыктарды камтыган маалыматтар бар деген билдирүүсүн четке какты. Мурдараак 24 KG маалымат агенттигине карата согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш иши козголгону кабарланган. Басылманын башкы директору Асель Отурбаева, шеф редакторлору Антон Лымар жана Махинур Ниязова атайын кызматка күбө катары сурак берген. Ички иштер министрлигинин журналисттерге карата иликтөөсү кызыкчылыктар кагылышы болуп эсептелет. Бул тууралуу экс акыйкатчы Атыр Абдрахматова билдирди. Журналисттер буга чейин өз материалдарында Ички иштер министрлигинин башчысына ишенбестик көрсөтүп, алардын мыйзамсыз иштери жөнүндө айтып беришкен. Ички иштер министрлиги өзү, анын кызматкерлери иликтөө жүргүзө алмак эмес. Себеби алар кызыктар тараптар. Бул кызыкчылыктардын кагылышы, деди Абдрахматова. Абдрахматова журналисттердин камалышын сөз эркиндигине карата кысым жана журналисттерге карата куугунтук деп баалайт. Бишкектин 1-май райондук соттун кызматкерлери эски туунун сүрөтүн ак кагаз менен чаптап коюшкан. Аны журналист Хамидулло Узаков байкап калып, сүрөткө тартып алган. Өлкөдө өткөн жылдын аягында жаңы туу кабыл алынган. 2024 жылдын январында жаңы желек Бишкектин башкы аянтында көтөрүлгөн. Көптөгөн кыргызстандыктар, анын ичинде белгилүү спортчулар тууну өзгөртүүгө каршы чыгышкан. Каршы чыккан спортчулардын бири күрөш боюнча дүйнө чемпиону Жоломон Шаршембеков УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевден коркутуу уккан. 16 январда Ош шаарында Коён Кайман аттуу Майрамбек Низамов опузалап акча талап кылууга шектелип кармалды. Ал буга чейин алдамчылыкка шектөө катары кармалып, 12 январда эле үй камагына чыккан. Бул тууралуу клубко 18 январда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, январ айында милицияга Ош шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда ага 2 киши зомбулук көрсөтөм деп коркутуп, 70 000 сом акчасын тартып алганын, андан сырткары дагы 200 000 сом акча талап кылып, эгер бербесе ар намыска шек келтирген маалыматты таратабыз деп коркутушканын билдирген. Бул факт боюнча опузалап талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, 16 январда шектүүлөр Ош шаарындагы унаа токтотуучу жайлардын биринде опузалаган акчанын 100 000 сомун алып жатканда кармалды. Кылмышка шектүү жана анын шериктери убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Низамов алдамчылык беренесинин негизинде козголгон кылмышка шектүү катары үстүбүздөгү жылы 10 январда кармалган. 12 январда Ош шаардык соту тарабынан бөгөк коюу чарасы каралып, жабырлануучу менен жарашканы жана жашы жете элек бир кызы бар экенин эске алуу менен үй камагына чыгарылган. Ал үстүбүздөгү жылы эле укук коргоо кызматкерлери тарабынан бир нече жолу кармалып, соттор тарабынан үй камагына чыгарылган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү 2015 жылдан бери 5 жолу соттолгон. Өткөн жылы 13 январга караган түнү Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү өлтүрүлүп, ал эми маркумдун өзгөчө бут органдары катуу жабыркаган 28 жаштагы шериги Майрамбек Низамов оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн болчу. Кийинчерээк ошол эле жылы 22 июлда Низамов Ош шаарынын 22 жаштагы тургунун бычактап, бирок 29 августта эки тарап өз ара ынтымак достук келишимине келгенине байланыштуу кылмыш иши жабылган. Жалал Абад шаардык соту Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Чыныгүл Шеркулованы бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Маалыматты клубко 18 январда облустук соттун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмаматов тастыктады. Анын айтымында шаардык сот соц тармактардагы билдирүүсү үчүн кармалган Шеркуловага карата өткөн жылдын 14 декабрында өкүм чыгарган.
Ага ылайык Шеркулова 3 жылга эркинен ажыратылып, 14кө чыгайлап кызы болгондуктан жаза мөөнөтү кийинкиге жылдырылды. Шеркулова бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган делип өткөн жылдын октябрында кармалган. Адвокаты Токтосун Жоробеков ал бүтүн Кыргызстандын мүчөсү экенин, депутат Адахан Бадымаровду колдоп келгенин билдирген. Ошондой эле жактоочу Шеркулованы Алтын Мазардын айланасында сөз чыгарды, элге чакырык жасады деп камап коюшканын кошумчалаган. Алардын бири пенсионер Салия Таштанова. Агада бийликти күч менен басып алууга чакырык бергенеси менен айып тагылып, 50 000 сом айыпка жыгылган. 18 январда президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунда УКМКнын башкармалыгынын жаңыланган имаратын ачты. Бул тууралуу президенттин администрациясынан маалымдашты. Жапаров иш-чарада аталган имарат өлкө коопсуздугун жана аймактык бүтүндүгүн камсыз кылуу, улуттар аралык ынтымакты сактоо, коомдун саясий социалдык туруктуулугун бекемдөөгө өбөлгө болот деп ишенимин билдирди. УКМКнын облустардагы башкармалыктары өзүнө тагалган милдеттерди жетиштүү деңгээлде аткарып келе жатышат. Бирок бардык эле жоопкерчиликти коопсуздук органдарынын кызматкерлерине жүктөй бербестен, алардын кызматтык милдетин так аткарууга көмөкчү боло турган шарттарды түзүү бул мамлекеттин иши, деди ал. Өлкө башчысы сөзүнүн аягында башкармалыктын кызматкерлерине бекем ден соолук жана бакубат жашоого каалап, жаңыланган шарттарды көрүп чыкты. 1976 жылы курулган бул имараттын 2000 чарчы метрден ашык жери жана 517 чарчы метрди түзгөн спорт залы оңдоп түзөөдөн өтүп, 544 чарчы метрди түзгөн кошумча курулуш болгон. Ошондой эле 1000 чарчы метрге асфальт төшөлгөнү айтылат. УКМКнын жаңы же болбосо толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөн имараттары 2021 жылдын сентябрынан бери ачылып келет. Буга чейин декабрь айында Баткен облусундагы башкармалыгынын жаңы имараты ачылган. Тик учак кырсыгында жаракат алгандардын абалы туруктуу экени айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги тик учак кырсыгында жаракат алгандардын абалы туруктуу экенин билдирди. Тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндөгү 4 кишинин 2-өө палатага которулду. Ал эми улуттук госпиталдагы 2 аскердин абалы туруктуу. Кечээ Бишкектин четиндеги Достук айылына жакын жерде Ми-8 аскердик учагы кулап түшкөн. Кырсыктын кесепетинен 1 адам каза болуп, 10 киши ооруканага жеткирилген. Бул боюнча кылмыш иши козголгону кабарланган.